Ал эми азыр коомчулукта чоң бир кызуу талкууну жаратып жаткан ушул эл өкүлдөрүнүн кабинеттери боюнча айта турган болсок, кечээ күнү бир маалыматтар чыкты. Алар кабинеттерди өз ара баягы талашып жатыптыр деген маалыматты биз дагы кечээ уктук. Бирок ал фактыны мен өзүм көзүм менен көргөн жокмун. Мен айта турган нерсе бул эл өкүлдөрүнө депутаттарга бериле турган кабинеттер жаңы созыв келгенде, жаңы депутаттар келип отурганда ошол жаңы депутаттардын курамына комиссия түзүлөт. Анан ошол түзүлгөн комиссия бир жума же болбосо бир 3-4 күн аралыкта изилдеп чыгып, бардыгын карап, анан ошого жараша кабинеттерди эл өкүлдөрүнө ошол комиссиянын ишмердүүлүгүнүн негизинде жакшынакай кылып бөлүштүрүп беребиз.